Kılımdardan kılım karıgan, kıyalımda gündü canam. Balcıttangan tattığımızday, tulgan jerdini susun sağınam. Жүрсем дағы алыс араңан, ата жұртым кетпейт санаман. Ақыл айтып асылы кеп айтқан, аталардың кебін сағынам. Ой, аталардың кебін сағынам. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Десин ТВ YouTube каналы. Бакыт Сулайман алдыңкы мүнөттөрдө болмокчу достор. Азыр эле бир эфиримди кетирдим эле. Дагы бир айтылбай калган сөздөр бар экен. Айтып койбосок такыр болбойт. Ошону айтыш керек. Бул эки тематикада сүйлөмөкчүбүз. Тазалык боюнча сүйлөйбүз. Мен жана айтып өттүм, орустун жеринде тазалыкта иштеп жүргөн мекендештер иштебей эле койгула, акчасы тапсаңар дагы башка секторлорго өткүлө дедим. Именно ошол тазалык боюнча. Ал эми өзүбүздөгү тазалык боюнча сөз бар. Мына ошол Кыргызстандагы тазалык боюнча сүйлөшөбүз. Жана дагы биздин Кыргызстандын жарандыгынын паспортун жасалма түрдө сатып алып, Кыргызстандын жасалма паспорттору менен иштеп жүргөн чет өлкөлүктөргө кандай чара көрүү керек? Мына ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз достор. Анда эмесе кеттик. Достор, биринчи ошол биздин мигранттарга, биздин мекендештерге болгон жеңилдиктерди өзүңүздөр жакшы билесиздер. Орусияда бир топ жеңилдиктер каралган биздин Евразия экономикалык шериктештигинде киргендигибиз үчүн. Биз өзбектердей же тажиктердей патент жасабайбыз. Айрым бир жеңилдиктер бар. Биз патент жасап ай сайын салык төлөп, андай кылынбай ишке оңой алуу, айрыкча Кыргызстандын жарандары дегенде такси кызматтарында иштөөгө болот. Жана башка бир топ жеңилдиктерибиз бар да. Анан бизде Казанский вокзал деген бар. Бизде деп койдум, кечирим сурайм сиздерден, Москвада. Ошол Казанский вокзалда өзбектердин мафиясы бар. Ал жерде бүт документ жасалат. Санитардык китепчеден баштап, медициналык справка, күбөлүк, диплом дей койчу каалаган документиңизди болбогон, арзыбаган акчага жасап берет. Илгертен эле жасап жүрүшөт ошол жерде мафия. Кезинде мен дагы жанагы убактылуу каттоого турду деген эмени ошолордон 300 сомго, 400 сомго сатып алгам. Мында вокзалдын ичинде ачык эле жүрчү эле, азыр эми кичине качып иштеп атышат. Мына ошолор өнүгүп өсүп отуруп, азыр компьютердик кызматтарды колдонушуп, Кыргызстандын жарандуулугун айткан ID карттарды чыныгы ID карттан айырмасы жок кылып чыгарып калышкан. Биздин айдоочу күбөлүктөрдү, праваларды чыгарып калышкан. Ошону алып алышып, тажиктин жарандары, өзбектер көп эле автобус кызматтарында, таксилерде кенен-кесир иштеп жүрөт да. Мындай карабаганда эми ичиң тардык эмес, мындай ичиң күйөт. Биздин ушундай жакшы эмелерибизди башка бирөөлөр пайдаланып атат. Эми мыйзамдын негизинде болуш керек да. Эмне себептен биздин мамлекеттик органдар кандайдыр бир ошолорду текшерүүгө кудурети жетпейт. Анткени ошолорду текшерткенге мыйзамдын механизмдери жок. Ошондуктан биздин улуу урматтуу депутаттарыбыз тез демилге көтөрүшүп, ушундай биздин мигранттарга кесирин тийгизип жаткан, албетте биздин мигранттарга кесирин тийгизет булар. Себеби ошолор кандайдыр бир кылмыш, ошолор бир жол эрежесин бузса, анын баардыгы бизге келип түшөт да, Кыргызстандын жараны деп. Алар өлүп кетип атканда мен паланча мамлекеттин жаранымын деп айтпайт. Керек болсо колго түшсө дагы ошол Кыргызстандын жараны болуп камалып кете бериши мүмкүн да, толук мүмкүн. Ошондуктан мына биздин миграциялык кызматтар деген бар. Ошолор аркылуу мисалы үчүн ушул мыйзам демилгеленип,
Misal üчүн чоң таксопарктарга, ушул айдоочулук жактарга да көбүнчө мондай автобус айдай турган парктарга барып атайын ошол Кыргызстандын жаранын ишке алганыңыздарда сөзсүз бир 10-15 адам чогулса, миграциянын өкүлү келип анан документтерин мындай текшерип берсин, бир сыйра мындай көздөн өткөрүп койсун деп ошол адамдар менен аңгемелешүү, беседа кылып, аны 4 сөз менен эле кыргызстандык эмес экендигин аныктап коюуга болот. Туурабы, Балтек? Балтек дагы туура деп атат. Туурабы? Туура. Ошондой нерселерди кылсак, жок дегенде деп мындай алар дагы сестенип, жок булардын паспортун албай эле коелу, колго түшүп калабыз деген бир ой пайда болот эле да. Азыр алар тайраңдап биздин паспортторду алып иштеп, жасалма паспорт аларды Кыргызстандан алып барган жок. Аны ошол Казан вокзалынан алып атат. Мен өткөндө бир берүүчү карасам, ошону Кыргызстанда сатышат, анан мындай деп. Эми биякта ал канчалык деңгээлде андай жасалма документтерди бирөөлөргө берет, мен билбейм, бирок Казан вокзалында 100% права десе права, башка десе башка. Аны ошол биздин мекендештер деле көргөндөрү бар. Ошону биздин немелерге жашырыкча колдонуп жүрүшкөндөр. Ошол Россиянын ички иштер министрлигине дагы кандайдыр бир дайындоолор болуп, ушул келишим эгер Кыргызстандын жараны кандайдыр бир мыйзам бузуучулук менен түшүп калса, ошону Кыргызстандын өкүлдөрү дагы кошо текшерише ала турган бир мыйзамдарды демилгелеш керек да. Биздин депутаттарыбыз айтыш керек ошолорду, биздин тышкы иштер министри иштеш керек. Бир ушундай жаатта сөзсүз иш алып барышыбыз керек. Эми экинчи маселе тазалык жөнүндө. Мен айттым, давайте ушул Орусияда дворниктин иши миллион алып атсаңар дагы башка ишке өткүлө, такси кызматына өткүлө, башка кылгыла. Аялдар жанагындай үй тазалаган, туалет тазалаган уборщикти давай иштебей эле койгула, андан көрө Кыргызстанга келип күйөөңөрү багабы же башка кылабы. Болду эми, ал кезден өттүк, Кудайга шүгүр. Башка иштерге өткүлөчү, айланайын. Мындай Кыргызстан дегенде жакшы ойду пайда кыла турган, булар көчө шупургучтар, булар мындайлар деген эмес, жакшы ойду пайда кыла турган бир иштеги иштейли. Андан көрө сулуулук салондорун окуп үйрөнгүлө. Андан көрө Кыргызстанга келип ошол Англия жанагы кетип аткан башка жактарга баргыла, жаш өткөндөр деле иштесе болот экен. Чыдагыла, башка кылгыла. Болду эми, бир улуттун намыстуу ойлонолучу, кичине бир намыстуу бололу. Оң келген жерге эле мурдубузду тыгып иштей бербей, бир давайте мындай ынтымактуу бололу, бири-бирибизди колдойлу, көчөдөн көрсөк өлтүрүп кетпей, тоноп кетпей. Орустар бир жакшы ойдо пайда кыла турган болуш керек. Итак эле жаман ой, кыргыздар дегенде жаман нерсе пайда болбош керек. Анан мен тазалык боюнча эми Кыргызстандын өзүндөгү тазалык өкүлдөрүнө айтайын да. Бизде ушул мына мен мектептин ошол техникалык кызматкерлеринин маяналары жөнүндө боорун ачыйт биякта. Андан көрө ушул жерлерде айлыктарын көбөйткүлөчү, мугалимдикиндей эле кылып коюш керек. Анткени тазалык бул биринчи кезекте. Бала таза жерде окуш керек. Анан кече күнү мына саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин эмесин көрдүм, жаңы ниеттери, жаңы пландары бар экен. Врачтардыкын 50%, орто медициналык кызматкерлердикин 20%, ал эми техникалык персоналдын жанагы санитарка деген эң кыйын ишти, оорулуулардын көчүгүн жууп тазалап, жанакындай уткаларды алып келип бере тургандардыкын 10% көтөрүшүптүр да. Тескерисинче эң көп бизде ошондой тазалыкты биринчи эмеге планга коелучу, каттуу талап болуш керек. Акчаны көбөйтүш керек, буларга көбөйтүш керек. Кеминде 20-30 миң, эми 30 дебей эле коелучу, бир 25 миң ала турган айлык болуш керек да. Мугалимден керек болсо көп алыш керек буларчы. Мугалимден эч айырмасы жок болуш керек, ошол мектептерде иштегени. Врачтан же болбосо башкадан айырмасы жок болуш керек. Алар техникалык кызматкерлер, алар көп ишти кылат. Эң кара черный работаны ошолор кылышат. Эми врачтай күчтүү албаса дагы бир татыктуу маянасын алыш керек да. Ошондо биздин мигранттарыбыз келет. Урматтуу президент жана башкалар деле, ушул депутаттар деле, жанагы депутаттыгына барганда деле, президентке барганда деле биз мигранттарды кайтарабыз дейт. Давайте ушул кичине уялалы, мигранттарыбыздын арасындагы жанагы дворниктерди, санитаркаларды кайтаралы бери. Көчө шупургуч, үй тазалагычтарды. Айлыктарды көбөйтөлү, ошолордун авторитетин биякта көтөрөлү. Башка жакта барып ишти кыла беребиз. А бияка келгенде кылбайбыз. Анткени татыктуу маяна жок. Бирөөнүн көчөсүн шупурганча өзүбүздүкүн шупурбайлыбы? Бийлик ошого жараша айлыктарды кылып беришсин. Тазалыкты каттуу сактасын. Мен мына бир 3-4 жыл мурун чек аралар ачылганда Өзбекстанга кирип чыккам.
Anjandın çegarasından ötörüң menен Dostuk postunun arı jagında taptaza bir tamekinin bıçogун же bolboso bir bakılaşkanı je bir şirenkenin kaldığın görбөйсүң, taptaza jaltırap turat. Andan beri oş jaka ötsöң, ana saga мусорный полигон ошол жанында базар бар экен. Ал базарда Матраимовторго карайт дедиле, азыр кимге карайт билбейм. Мусор. Мен азыр ал жака барган эмесмин, мен азыр деле көрүп эле турам. Көчөдө болобу, башка жерде болобу, шалпылдатып тиги тамекинин эмесин ыргытабыз, түкүрүнөбүз, бышкырынабыз. Мусорный пакеттерди алып келип туруп ыргытып таштап кетип калабыз. Эс алуучу жайларга барганда эми аман эле бололу, бүт нерсени баягы таштап кете берет экенбиз да. Ошону айтып коеюн дедим, жанакы эфиримде калып кеткен экен. Сөзсүз пикирлериңиздерди айтыңыздар. Биз айта беребиз, дей беребиз. Балким бийлик угуп калат, балким укпай калат. Балким кимдир бирөөнүн аң сезимине чын эле таасир этебиз. Ушундай эми дооник болуп иштебей эле коелу. Көчө шыпыргыч болуп ошентип жүрбөй эле коелу. Кыргыздар дегенде жакшы ой пайда кылалы. Биз үйлөрдү тазалабай эле, туалеттерди жуубай эле коелу. Магазиндерин шалпылдатып жуубай эле коелу. Андан көрө Англияга баргыла, башка жака баргыла. Үйгө келип башка иштерди кылгыла. Биз улуттун намысын ойлой турган мезгилге жетип келдик. Бир кадам таштасак эле баары жакшы болот. Саламатта калыңыздар, сиздер менен Бакыт Сулайман болду. Пикирлериңиздерди сөзсүз жазыңыздар.